Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин 3-курстун студенти болом. Алгач 1-курска тапшырганда мен кантип окууну бүтөм деген ой пайда болгон да. Мектептен кийин эле мындай башка коомго аралашуу мен үчүн татаал болгон да. Анан коркуп сабактардан ыйлаган учурлар да болгон. Албетте кичине чөйрөдөн чоң чөйрөгө өтүү бул кыйын. Бирок мына көз ачып жумганча эле быйыл мына 3-курсту бүткөнү калдым да. Мен үчүн бир көз ирмемчилик эле мындай убакыттай болду да бул күндөрчү. Эң сонун группага туш келдим. Кураторум эң сонун. Өз балдарымдай бизди жакшы көрүп, деги эле ошол факультетке тапшырып, ошол группада окуганыма аябай сыймыктанам жана бактылуумун десем болот. Ошол факультетибизге жакын эле жатаканасында жашайм. Студенттик эгерде эң бактылуу күндөр ошол факультетте, ушул жатаканада өтүп атат десем болот. Эми сабактарга келсек, албетте кыйын, бирок окусаң баары жеңил да. Кээ бир айрым студенттер бар, акчаны же мындай адилет баалабайт дешет да, бирок эгерде студент өзү окуса, өзү аракет кылса, баардык мугалим сенин аракетиңди баалайт жана адилеттүү эле бааларды коет. Ошондуктан мен жалпы эле айтарым, студент болгула, окугула. Бир кесиптин мындай адиси болуу бул эң бакыт да. Мен да буйрса, ошол да бир жыл окусам, Кудай буйрса бир кесиптин адиси болом. Албетте мен өзүм каалоом менен ушул окуга тапшыргам жана өзүмдүн каалаганым үчүн мен окуудан кыйналбай ырахат алып атам десем да болот да. Ар бир инсанга өзүнүн туулуп өскөн жери, кимдик каны тамган жери ыйык да. Ошол сыңар эле Кыргызстан бул менин бешигим да. Мен бул Кыргызстанда туулдум, өстүм. Ата энем бар, бир туугандарым, жакындарым бар ушул Кыргызстанда. Анан эмне үчүн мен башка жака барышым керек деген ой болгон да. Себеби албетте жана 11-ди бүтүп атканда ойлор болгон да, чет өлкөгө барсам, бирок мен ойлодум, Кыргызстанга мындай жаш муундар керек да. Мен өзүм кызыкчылыгымды ойлоп чет элге кетишим мүмкүн эле, бирок мен Кыргызстандын келечегин ойлоп ушул Кыргызстанда окууну кааладым, чечтим. Себеби мындай тамчыдан деңиз кыралат деген сыңары мен, сиз, дагы жаш муундар ушул Кыргызстанды тандап, Кыргызстандын окуу жайларында окуп, ушул жерде иштеп, ушул жерде өз билимдерин иштетсе, өз эмгектери менен ушул Кыргызстанды өнүктүрөт деген мен чоң ишеничтемин. Мисалы, бүгүнкү биздин аракет эртеңки жаркын келечек деп айтат эмеспи, ошол сыңары биз бүгүн окуп атабыз, аракет кылып атабыз. Буюрса биздин Кыргызстан ушул жаштардын демилгеси менен, жаштардын аракети менен өнүгөт. Кыргызстан менин мекеним.